Саламатсыздар, урматтуу Волна Иссыкуля телерадио компаниясынын көрүүчүлөрү жана угармандары. Волна Иссыкуля радиосунун атайын окуусунан өткөн жаш журналисттердин алгачкы эмгектери менен тааныштырмакчыбыз. 2017 жылдын сентябрь айында Америка элчилигинин колдоосу менен Ривер Парк эс алуу жайы ишке берилген. Ачылган күндөн тарта шаар тургундарынын бош убакытлары аталган паркта өтчү. Өткөн жылдын июль айында катуу жааган жамгырдын кесепетинен аталган парк иштен чыккан. Ошол күндөн тарта ошол аймакта жашаган жашоочуларга көпүрөөнүн жоктугу азыркы учурда ыңгайсыздык жаратууда. Бул боюнча кийинки сюжеттен көрмөкчүбүз. Азыр биз Каракол шаарындагы Ривер парктабыз. Ал 2017 жылы сентябрь айында ачылган. Өзүңүздөр көргөндөй эле анын абалы өтө начар. Бер жака кетип калбады. Ошондо тепиги арыктыбады тиге. Тепиги ошол жерден суу ар жактан акты. Мунун баары бүт парк болчу. Бул жерде жакшылыкка болгон сосна, балатлардын баарын алып кетти. Учурда паркты жандандыруу үчүн демөөрчүлөр жок болгондуктан бул жакта курулуш иштери дагы деле баштала элек. Тренажер бар болчу. Фитнес тренажер. Бул жерде. Тренажер турбайбы? Элдер жанмаса. Тет жакта турниктер бар болчу. Балдар келип, нерсе этчү. Жакшы тигилген ёлкалар бар болчу. Сосна бар болчу, березалар бар болчу жээктеринде. Бул жерде 2 момда бешетка бар болчу, андагы суу алды мына жер. Суунун энеси бул жерде ограда бар болчу монда ана. Мындай өткөн. Бул жактагы жарык бергичтер, балдар аянтчасы жана ошондой эле бекер Wi-Fi бар болчу. Бирок тилекке каршы азыр мунун баары жараксыз. Бул жакта өзүңүздөр билгендей эле кыз-жигиттер сүйлөшүп бири-бири менен баарлашканга аябай жакшы мүмкүнчүлүк болчу. Тилекке каршы көбөй атат, ошондуктан бул жакта кыз-жигиттер дагы, кишилер дагы келбейт. Тоң район Бөкөнбаев айылында жайгашкан китепкана 3000 китеп сүйүүчүлөрүнө ылайыкташкан. Азыркы учурда китепканага каттаган жаштардын саны өтө эле аз. Жаш муунду китеп окууга тартуу максатында жыл сайын аталган китепкана жаңы китептер менен толукталып турат. Азыркы учурда китепкананын абалы кандай, кийинки чыгарылыштан көрмөкчүбүз. Азыркы учурда биз Тоң районуна караштуу Бөкөнбаев айылындагы райондук китепканада турабыз. Биздин бул жерде турганыбыздын бирден бир себеби азыркы учурда санарип системасы өнүгүп, интернет желеси бүткүл дүйнөнүн кучагына алгандыктан китепканалар мурдагы кездегидей актуалдуу болуп, зал ичи толо окурмандарды самап тургансый. Жаңы адабияттарды окуп атат. Адабияттар болсо кыргыз тилинде, башка чет өлкөнүн жазуучуларына кыргыз тилине которулган адабияттарыбыз көп. Ошол адабияттардан келип окуп турушат. Тоң райондук борбордоштурулган китепканада негизинен бир жылга 3000 окурманга план түзүлөт. Былтыркы жылдан баштап кичине окуучуларды мектептен мугалимдер ошо адабият китептерден тапшырма берип, ошого байланыштуу биздин китепканага келишип, ошо китептерден көбүрөөк маалымат алганга аракет кылып атышат. Буюрса Кудайга шүгүр, ошо биздин окурмандарыбыз жакшы келип окуп атышат. Азыр эжекебиз айтып өткөндөй эле китепкөй окурмандар азайып бара жаткандыктан демөөрчү жаштар тарабынан атайын үгүттөө иштери жүргүзүлүп, окурмандардын кайрадан китепканага келүүсүнө түрткү болушту. Китепканага бир айда 2 жолу демөөрчүлөр тарабынан китептер алынып келинет жана алар айылдагы китепканаларга таратылат. Урматтуу Волна Иссыкуля телерадио компаниясынын көрүүчүлөрү жана угармандары, сиздерге жаш журналисттердин көрсөткөн алгачкы эмгектери жакты деген ойдобуз. Келечекте мындан дагы жакшы чыгарылыштарды көрсөткөнгө аракет кылабыз. Сиздер менен мен эфирде Акылай Канатбекова болдум. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.